Ар бирибиз көргөн троллейбустун артында чоң жоопкерчилик. Анан дагы да болсо эмгек сабыр турат. Амансыздар бардактуу замандаштар. ЛТР Билим каналында кесип көрсөтүүсү бул чыгарылышта троллейбус айдаган айымдын жумуш ордундагы бир күндүк жашоосунан чагылдырма катарында айтып бермекчибиз. Кенжебаева Нурила айымдын негизги жумуш ордундагы жашоосу мына ушундай арканы жиптей атайын токмамчасынан тартуудан башталат десек болот. Менин түшүнүшүмө караганда, нечеке? Сиз үчүн кыйынчылык жаратпайбы бул нерсе? Жаратат кээде. Кээде кыйынчылык жаратат, Ал эми Оңой катпарбы? Ооба, туура айтасыз. Жумуш убактыңыз негизи эле канчада башталат? 6-да келебиз, ушул жерден наркологиядан өтүп, диспетчерлерден өтүп, анан ишти баштайбыз да. Анда биз азыр каттамга чыктык да, негизинен жол каттамына. Ооба, чыктык. Кенжебаева Нурила эжекебиз экөөбүз бүгүн Ош шаарынын тургундарын тейлейбиз, эжеке, жол каттамда. Анда жүрүңүз, айдалыкпы? Эмне үчүн троллейбус айдоочусу болууну тандадыңыз? Бул кантип тандап калдыңыз? Негизинен эле бул кесип сиз менен кантип сиз кызыгууңуз артып бул жакта жумуш аткарып калдыңыз? Мен окууну бүтүп секретарь машинистканы бүткөнмүн. Ошондо троллейбус менен каттамдар менен каттоочумун ошо окуу жайга. Аял кишинин минип баратканын көрүп калып, ошонун боюнча кызыгуум ашып, окууну бүткөндөн кийин текстилге кирдим, издеп жүрүп. Текстилде иштеп жүрүп, акыры 15 жылча иштедим. 15 жыл иштеп, текстил жабылып калган соң, жумуш издеп, көчөдө баратканмын да. Кондукторлукка иштейсиңби деп калышты. Кондуктор издеп жүрүшкөн экен. Автобус троллейбустар. İşte kaldım. Konduktorlukta da 10 yıl işledim. Şimdi işlep жүргөндө троллейбус боюнча окууну ишканага келиптир да, окутканым. Ошондо аракет кылып окуп алайын дедим. Бирок эч эле иш менен болуп кондукторлук иштедим. Кийинчерээк кайрадан атайын келдим. Ошо окуу жай окуйун деп келсем, Бишкекке жөнөттү. Ошо менен окуп калдым 15-жыл. 15-жыл, 14-жыл окуп, 15-жылдан бери иштеп жүрүп калдым. Saat 6'da iş başladı. Bana özünün trolleybus aydagan Nurila köpten beri işleydi. Teknikanın avalını жақсы қарайды, тазалығы жақсы, ел менен мамилеси аябай жақсы. Мен бұл жерде начальник автоколонлы иштеймин. Техникалык мына автовазыбыз Кудай кааласа өнүгүп атат. Биздин жетекчибиз полностью көзөмөлдөп, бардык тартипке салып, Кудай кааласа өнүгүү процессинде кетип жатабыз. Кызык учурлар көп эле болот, көбүнчө эми унутуп каласың да. Балдар, кыздар мына жерде туруп карап өтүп, жаш балдар, кичинекей балдар эже айдап атат дешип. Анан студенттер мына жерде туруп алып, сиз айдап кетип атасызбы деп мени карай койсомчу сүрдөшүп. Элдин мамилелери жакшы, эч андай жаңжал, уруш, андай каттуу тийгендер болгон эмес. Бардыгы сыймыктанышып карап, эже экен дешип, карылар, кемпирлер көбүнчө
дубасыны батасыны берип түшүп кетишет. Мен бул жумушка келгенимде, жаңы келгенимде балдар аябай мен жок кылганга аракет кылышканда, аял киши иштегенге акысы жок деп. Көп кыйынчылыкты жаратышты. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, биз Ош калаасынын негизги көчөлөрүнүн бирине бара жатабыз. Жүргүнчүлөр артта, негизинен улумундагы инсандар, окуучулар, студенттер эртең менен окууга, жумушка ашашкан учуру. Ошол учурду негизи жөнгө салып, жумушуна, окуусуна кирген бул Энжебаева Нурилайым. Бул жумушка негизинен биринчи болуп турганыңызда кандай сезим болгон? Биринчи сезим аябай тартынуу. Буга права, троллейбус правасы биринчи орунда. Андай кезде болуп жүргөн. Аябай мисалы жолдо адамдар, мисалы машиналарда эркектер жолдо кетип атып деле остановкада турсаң деле сигнал берет. Аябай сигнал берет дагы өтүп алып, алдыңа туруп алат. Токтотуп, туруп алып, колун жаман сөздөр менен сөгүп, ачыгын айтканда ортомолдорун көрсөтүп, ар кыл ушундай болуп. Машиналар көп ошондой ситуацияларды көрдүм да. Шартылып өтүп туруп алдыңа тосуп коет да. Эмеде болсо жөн кетип барды эле остановкасы жок жерде токтоп алганда ошентсе майли эле. Мына остановкада турганымда деле аркаңдан сигнал берип, токтотуп коюп, сөгүп, уят сөздөр ушундай кылган да. Ушул жемелерди окуп жүрүп уккандан көрө окубай эле койбоппун деген кездер ham болгон. Иштебей эле койбоппун деп. Бирок дуа баталарını берет, аталар, абалар батасын бергенде сүйүнүп, жигиттер, кыздар, эжен аябай жарашыптыр, сонун жарашыптыр. Сыймыктанып, эжелер деле ошентишет, сыймыктанып атамын, мынча жакшы бир аял деп. Күндө ушундай көңүлүмдү көтөргөн аялдар, эркектер бар да. Ошондой кечкен көңүлүм көтөрүлүп, мындай жүрөктөр мыкчып калат го дейт. Ошондойлор деле жоголуп өзүнчө эле эркектер өзүнүн кесиптештер настроениянын түшүрүп койгондо бул ыйлагам, аябай катуу ыйлагам. Эмне себептен эмне үчүн айтсаңыз? Намыстан да. Эмне? Эркектерден. Мырзалардан ба? Мырзалардан. Эмне үчүн? Сөгөт жолдо өтүп, ал жактан бул жактан өтүп кетип атканда сөгүшөт, уят сөздөр менен. Анан өзүбүздүкүлөр деле курулдомат коюп, начальниктерге арызданышып, мени жок кылып, диспетчерлерге айтып, жаздырып. Мисалы, булар ар кыл жол менен мени кыйнашканда, гаилерге айтып, тостуруп, машиналарды жалдап, тааныштарыны барып тиесин деп, ушундай кылып жол тосуп ушинтишип, ар кыл чужойлор деле атайын коюп машинаны эшигин ачып, ичинде бир өзү туруп алып, түртүп, мүнтүпчү эшигиничи. Ушундай аял кишини жалдашып, жана ал алдынан өтүп кетпейт да, токтогондочу экинчи катарга коюпчу машинаны алдынан өтпөйт, аркасынан өтүшүп, эшикти ачып коюп тем боюна. Эшикти ачат, жап десең деле жаппай ачып коюп, секин өтүп тамаша кылып карап турат да. Айласыз өтүшкө аракет кыласың да. Ошондо мен баамдагам ичинде аял эшикти кичине эле ачып койгон да, тартып туруп
кайра урганын көргөнмүн да. Акча өндүргөн мага. Мен бир чоң балам бүтүп кеткен сууга агып. Bir кичине бала мен түртүүгөмүн анан агып кетти деген да. Ал чоңойду, ал кичине кезинде болгон. Чоңоюп силердей болгондо мен троллейбусума чыккан. Нете сүйлөп койгондо, балаңыз өлүп калган деди да. Sen özüң айткансың ғой кичинеңде мен сууга түртүп салып агып кетти деп келгенсиң. Эмнеге мага эстетип атасың деп токтобой ыйлагам. Азыр мен эстеген келбейт, да ыйлап бербейм. Стресс менен кантип күрөшөсүз? Стресс менен өзүмдү токтотушка аракет кылам. Токтотуп. Жалгыз болгонум үчүн өзүмө келишим керек, иштешим керек, жеңишим керек деп өзүмдү суротом. Кесибим боюнча грамота алганмын мэрия атынан. Сулуулук салондору бар го, сулуулук салондордон сыйлык алып бир жылга мага ошолор дайыма мени чакырып турушчу. Бир жыл толук ошолордон сыйлык алгам. Мага да мүмкүнчүлүк болгондо үй алмакмын. Ошо балдарымды үйлөсөм дейм. Башка өлкөлөргө чыгып билим алып келсем дейм. Чындыгында кыйынчылык күчтүү да будачы. Өзүңчө мына иштегенде кыйынчылык жаралбайт. Сырттан кыйынчылык мырзалардан машина көбүнчө бизде мени жок да. Жол эрежелерине карашпайт. Баары бир жол бир арык мен үчүн агат дегендей мамиле кылышат да. Мына жолдо кетип барсам кырсык деген ойлошпойт. Мындай болуп кетем дегендичи. Мен дегенсип айдашат. Ошондо ачыгын ишти таштасамбы деп калам да. Кээде аябай чарчап калам. Ошондой кезде. Бирок мен өзүм кесим ошондой айтып аласың. Кыйналганда өзүм сүйүктүү кесибим болгон үчүн таштагым келбейт. Саламатта калгыла. Рахмат. Аллага аманат. Ийгиликтер. Бар болуңуз, рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу замандаштар, мына көрдүңүздөр бүгүн троллейбус айдоочу Айым менен бир күндүк жумуш ордундагы жүрүшүн кененирээк тааныштырып, маек куруп көрдүк. Биз жалпы жолдо жүргөн мырзаларга айтарыбыз, айдоочуларга троллейбус айдаган айым болобу, мырза болобу, кимге болбосун, сөзсүз түрдө мындай кыйынчылык жаратпаңыздар. Сөзсүз түрдө жол эрежелерин тактап, жакшылап айдаңыздар деп айткым келет. Анан бүгүнкү кесип ээси менен маек куруп болуп туруп, мен аябагандай көп нерселерди ала алдым десем болот. Көрөрмандар, сиздерге дагы жаккан болсо, биз өз максатыбызга жеттик. ЛТР Билим каналы кесип көрсөтүүсү кийинки чыгарылыштарда дагы да болсо ар бир кесиптин бейнесин кененирээк ачып бергенге аракет кылабыз. Кийинки чыгарылыштарга чейин сак саламатта туруңуздар.